Аға болсо Тилек Жээнбеков өзү демек ошентип сыйлыктарды тапшырды. Встречаем бурными аплодисментами Чумакову Азулия! Бойцы центра Стокгольма. Азыр болсо эми мына Жанубай Сатыкеев менен Азирет Жумабек уулу беттешмекчи. Булардын салмак чен бирдиктери 57 килограмм. Жаныбек Сатыкеев ал мына көк мээлей менен чыккан мушкер, Жалал Абад облусунан Чаткал районунан келген, 22 жашта ММА боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Ал эми кызыл мээлейчен бул Азирет Жумабек уулу Дордой Алгыр спорт клубунан, Актилек Жумабек уулу менен Асан Касыповдун шакирти. Буга чейин 2 ирет беттешке чыгып, Азирет экөөнү тең жеңүүчү аталган. Азиреттин бою 1,69 сантиметр, ал эми Жанубайдын бою 1,68 сантиметр. Экөөнүн ортосунда бир гана демек сантиметр айырма бар. Дээрлик бойлорунун узундугу бирдей деп айтсак болот. Ал эми жаш курагы боюнча Жанубай Сатыкеев ал көк бурчтан чыккан мушкер 2 жашка улуу Азирет Жумабек уулуна караганда. Актилек Жумабек уулу, Азирет Жумабек уулу өзүңүздөр байкадыңыздар болуш керек. Демек Актилектин ошентип ал туугандарынан Азирет биринчи номер менен иштеп атат. Акырындап атаандашын бурчка такап келе жатты эле. Азыр каршы эпкинен сокку өткөрүп алышы ыктымал. Мага жакканы бул экөөсү азырынча бири-бирин партерге которбостон ушул туруп беттешти өткөргөнгө басым жасап атышат. Негизи ар кайсыл беттеш ушундай ар тараптуу болуп турганы жакшы. Бирөөсүндө партер, бирөөсүндө туруп, бирөөсүндө дагы бир башкача акмалар. Экөө тең бири-биринин ошентип баш сөөгүн камалууга алып атты эле. Ал учурда бутка кирип барды. Бутка кирип барган бул Жанубай Сатыкеев. Азирет Жумабек уулу болсо мына ушул колун байлап туруп азыр кармап турат. Мындай ыкма албетте жок эле дегенде өзүнүн позициясын жоготпогонго мүмкүнчүлүк берет. Калыс экөөнү тургузуп туруп кайрадан туруп беттешти өткөрүүгө буйрук берди. Акырындап чегинип бара жатат Жанубай Сатыкеев, бирок бул алдамчы көрүнүш. Артка 1-2 кадам жылып бара жатып туруп, токтоп туруп ошол замат каршы эпкинден сокку узатканга өтө катуу аракет кылат. Кросс сокку азыр эки тараптан тең чабуулдар өтө мыкты. Мына өзүнө жакын жолотпой, чыныгы мына бир мушкерлер сыяктуу. Азыр тиш кабы учуп кетти. Жанубай Сатыкеевдин азыр тиш кабы жок. Мына калыс токтоп туруп кайрадан кийгизип койду. Антпесе өтө кооптуу. Ошол учурда ылдыйкы жаакка сокку тийип кала турган болсо, анда кадимкидей эле жаагың сынып кетиши ыктымал. Андыктан калыс токтотуп туруп кайрадан тиш кабын кийгизип берди. Чыныгы экөө тең снайпер экенин көрсөтүп атат. Алыстан өздөрүнүн ыңгайлуу позицияны ээлеп алып туруп, лоу кик талуу жерге тийип калды. Өтө жаман көрүнүш. Джонсонун ички тарабына лоу кик тишке ашырам деген. Бирок эми демек абал ушундай экен. Мына өзүнө келди. Өзүнө келген убактысын демек биздин монтажерлор кесип салган экен. Беттеш андан ары уланат. Бул ирет эми абайлаш керек. Кайра андай талуу жерге сокку узатпастан азыр мына
ушул жерде middle kickти ишке ашырам деди эле Азирет Жумабек уулу, бирок Жаныбай Сатыкеев алдагы чабуулга чыгып кетип, экөөнүн тең аракети ишке ашкан жок. Экөөнүн тең көздөрү жанып туратында жеңишке жетем дегенде. Мына ушундай дымак менен албетте ийгилик жаратса болот. Ансыз деле бул экөө тең кыргызстандык. Эгерде бул жерде башка өлкөнүн өкүлдөрү болсо, булардын түрүн карап чындыгында башка өлкөнүн өкүлдөрүнүн эки чайнап бир жутчудай эле дымагы бар деп айтса болот. Кыргызстандын желегин далай жерде желбирете турган мушкелер дал ушулар. Азыр болсо ушул кроссокусу дагы бир ирет Жаныбай Сатыкеевдики өз максатына тийди эле. Ошентсе дагы биринчи номер менен Азирет Жумабек уулу иштеп атат. Кадимкидей мына бурчка такай баштады. Жана middle kick, ошол замат кол менен узатылган соккулар. Middle kick өз максатына жетти, ал эми кол менен узатылган соккулар таамай тийбей жатат. Раунд соңуна чыкты. Биринчи раунд болуш керек, менин оюмча. Анткени ортодо тыныгуу орун алып калган учурда демек видео кесилип калган экен. Экинчи раунд. Мына экинчи раунд ошентип башталды. Азырынча булар биринчи раунддагыдай бири-биринин тамырын тартып көрүп, ушундай чалгымдоо иштерин жүргүзүп жаткан сыяктуу. Жок, мына активдүүлүктү албетте Азирет Жумабек уулу көрсөтпөсө, көбүнчөсү Жаныбай Сатыкеев артка чегинүү менен беттешти өткөрүп аткан. Хай-кик максатына жеткен жок. Аралык кыскара баштады, байкасаңыздар, дистанция уламдан улам кыскарып бара жатат. Мындай аралыктан албетте көз ачып шумканча таамай соккулар тийип калышы толук ыктымал. Бирок кыймыл аракети аз, экөөндө тең максаттуу соккулар жок. Мына low kick Джонсонун сырткы тарабына. Бул аралаш мушташ өнөрүнө караганда кикбоксингти көбүрөөк элестетип атат. Азыр middle kick өтө сонун эле. Андан кийин ушинтип келе жаткан учурда атаандаш эңкей туруп бутуна белине кирип барды дагы жерге жыкты. Азыр эки бутун көтөргөнгө аракет кылат. Мына байкасаңыздар, акырындап. Жок, эки бутун көтөргөнгө аракет кылган жок. Эмне болуп калды? Абал тынч эле. Жок, кайрадан туруп беттешти улантышы керек. Антпесе экөө тең активдүү чабуулга өтө албай тургандай абалда калды. Арткы фонду карап көрсөңүздөр, мына Арашан айылындагы ден соолукту чыңдоо борбору, күйөрмандар бул жерде аз эмес, өтө көп. Негизинен бул веб селекшн экенине карабастан, кадимкидей ушундай толгон токой күйөрмандар менен бул жер ушундай бир ажиотаж менен өттү деп айтсак болот. Анышлак менен өттү. Аралаш мушташ өнөрүнө албетте кыргыз элинде кызыгуу өтө күч, күйөрмандардын саны дагы өтө көп деп айтсак болот. Азирет Жумабек уулу ал учурда чабуулга кирип бара жаткан эле. Бирок ошол жерде Жаныбай Сатыкеев бутка кирип келди. Кайрадан туруп беттешти өткөрүшөт. Антпесе бири-бири менен кармашып калган учурда таасирдүү бир кыймыл аракеттер таптакыр орун албай жатат. Азыр болсо ошентип Амир Прайд спорт клубунун өкүлү Жаныбай Сатыкеев артка чегинип барып туруп каршы эпкинден ийгилик жаратканга аракет кылып аткан болсо, бирок башынан аягына чейин Азирет Жумабек уулу ушундай биринчи номер менен иштөөсүн
демек андан ары ишке ашырууда. Сол кол менен узаткан сокку бир аз максатына коюп карасаңыздар, азыр Азирет болсо ушунчалык өзүнө ишенимдүү. Колу менен узаткан соккусу баш сөөктү көздөй эмес. Ушул жерде мына ич талаштыра соккуларды дагы узатканга аракет кылып көрдү. Азыр middle kick. Жок, мындай жерден албетте соккуларга реакция жасаганга Жаныбай Сатикеев жетишет. Жалал Абадтын Чаткал районунан келген мушкер. Ал эми Азирет Жумабек уулу бул Дордой алгыр спорт клубунда беттешип келет. Өзү демек Дордойдо жашайт. Жан конушунда. Ал мезгилде кайрадан кармашып партерге булар кармашкан бойдон кулады. Буга чейин бир нече ирет ушундай балдар орун алды. Активдүүлүк эки тараптан тең болбойт. Же муунтук басуу ишке ашып атабы? Жок, андай эмес. Ал жакта болсо ринг анонсер бир нерсе деп сүйлөдү, бирок ал угулган жок. Экинчи раунд аягына чыкты. Эми болсо 3-чү раундду баштадык. Өздөрүнүн мыкты атаандашына караганда мыкты экенин далилдей турган учур мына ушул. Акыркы 5 мүнөттүк, мындан кийин андай мүмкүнчүлүк болбойт. Эми күчтүү кийинки раундтарга сактоо турбастан активдүүлүктү көрсөтүү керек. Мына агрессивдүү жүрүш азыр Азирет Жумабек уулунда башталды. Анын лоу кик, кросс соккулары, башка соккулары дээрлик бар. Өз максатына таамай бара жаткандай апперкот, мына ушундай аралыкта туруп апперкот жасаганга аракет кылып атат. Ылдыйдан үйдө сокку кол менен. Демек, жана өзүнүн арсеналындагы бардык ыкмаларын колдонуп көрүүнү Азирет Жумабек уулу туура көргөн сыяктуу. Азирет Жумабек уулунун эми жок дегенде дымагы байкалып турат. Ал эми Жаныбай Сатикеев ушинтип артка чегинип бир мүмкүнчүлүктү, кандайдыр бир билгени бар сыяктуу мүмкүнчүлүктү күтүп жүргөндөй. Жеңишке жетүү үчүн жөн гана атаандашты күтүп жүрбөстөн дагы бир кошумча албетте аракет керек. Сокку алмашуулар эки тараптан. Андай болсо, бул жерде лаки панч орун алып калышы да ыктымал, бирок сериялуу сокку алмашууларга барышкан жок. Жаныбай Сатикеев бутка бир рет кирип келгенге аракет кылып көрдү. Артка чегинип, ары бери жылып жүрөлү, убакытты соңуна чыгарып коюш ыктымал. Андыктан Азирет Жумабек уулу уламдан улам астын көздөй кадам таштап баратканы жок дегенде ушул өзүнүн агрессивдүүлүгү, дымагы менен демек калыстар тобун ишендиргиси келет. Эсиңиздерге салып коелу, бул VEF 73, Selection 22 НТ Спорт каналында. Сиздер көп атасыздар мына ушул аралаш мушташөөнөрүнүн бул VEF-тин алкагындагы беттештерине жана дайыма ушул прайм таймда керек учурда ушул беттештерди сиздерге сунуштап келебиз. Мына VEF акыркы жылдарда кадимкидей өстү, мушкерлердин сапаты дагы кадимкидей өзгөрдү. Азыр болсо ошолордун бири 57 килограмм салмакы чембердигинде азыр беттеш орун алып атат. Бүгүнкү күнгө биз мына ушул 9 беттешти демек сиздерге сунуштамакпыз. Ошол 9 беттештин азыр 9-чусу мына сиздерге көрсөтүлүп атат. Мындан сырткары эртең жана бүрсү күнү дагы негизги беттештер сиздердин назарыңыздарга коюлмакчы. Жана эң негизги титулдук таймаш бул Ринат Саякбаев менен мына ушул өзбекстандык мушкердин ортосунда болот.
Ал эми азыр биз сиздер менен чогуу Жаныбай Сатыкеев жана Азирет Жумабек уулу ортосундагы 3-чү раундга күбө болуп атабыз. Таптакырына бири-биринин эсебин таба албай коюшту бул эки мушкер. Калыстардын чечими менен жеңүүчү аныкталат сыяктуу. Экөө бир топ көбүрөөк күч сарптап алды дагы. Андыктан акыркы минуталарга булардын толук күч кубаты деле толук жетишпей калган сыяктуу. Бирок ошого карабастан болгон өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп атат. Муунту ыкмасы жок, ал иш жүзүн ашкан жок. Жана бул 3-чү раунддун жыйынтыктоочу бөлүгүн атаандашына алдырып койбоо үчүн Азирет Жумабек уулу ошентип мүмкүнчүлүктү колдон келишинче сактап турат. Акырындап мына башын ылдый каратып кармап, колун кармап. Жаныбай болсо азыр сокку узатуу керек. Бирок чындап эле чарчаптыр. Бир топ эле чарчап калыптыр. Мына сокку узатканга толук мүмкүнчүлүгү болбой атат. Акырын бурчка такап барды. Такап барган менен бирок баары бир сокку узатмайынча ага упай келбейт. Мына сокку узатуу керек. Секунданты кайра-кайратып атат. Сокку узат деп, ур деп айтып атат, бирок каалоо болгону менен эми колдорунда кадимкидей күч дагы азыраак калды. Эң акыркы мүмкүнчүлүктөрдү азыр булар колдонууда. Убакыт соңуна чыкты. Ушунчалык булар эркинин күчтүүлүгү менен аягына чейин чыдады деп айтсак болот. Болбосо айрыкча Жаныбай Сатыкеев өтө чарчады да карасаңыздар. Тең салмагын наран кармап жүрөт. Ошого карабастан Азамат аягына чейин аракет кылды. Со счетом 2-1 одержал Жумабек. Мына ошентип демек Азирет Жумабек уулу жеңишке жетти. Бул толугу менен мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биринчи раундтан баштап акыркы раундга чейин ошол өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Урматтуу мекендештер, ошентип WEF 73 Selection 22 турниринин бүгүнкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки экинчи жарым бөлүктөн жолукканча саламатта болуңуздар.